негизги түзүлгөндүгүнүн максаты бул жолдордо жана башка жерлерде өзгөчө жолдун четинде жол катышууларынын арасында болгон коопсуздук сактоо максатында түзүлгөн. Ар бир кызматкер жолдо жүргөндө күндүн ысык сууна карабастан, дем алышка, майрам күнүнө карабастан жол коопсуздугу боюнча көзөмөл кылып жүрүшөт. Ошондуктан ар бир кызматкердин кылган мээнети, алардын негизги ниети болуп биздин жарандардын коопсуздугу болот. Ар бир жарандын ден соолугу, өмүрү бул биздин үчүн өтө кымбат. Ошондуктан бардыгыңыздарды жолдо жүрүү эрежелерин так сактап, коомубузга, элибизге өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп, жолдо жүргөн маданиятыбызды сакташыңарды сиздерден суранып кетемин. Ош областынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү жана жол көзөмөлдөө тобу жол тескөөчүлөрү жолдо жол кырсыгын алдын алуу жана болтуруу максатында 24 саат бою иштеп жумуш алып барабыз. 3 сменде жумуш алып барабыз. Биринчи смен саат 8ден 18:00 чейин, экинчи смен 18:00дөн 24:00 чейин, үчүнчү смен 24:00дөн эртең мененки саат 8ге чейин жумуш алып барылат. Биздин бирден бир максатыбыз жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, жол кырсыгын болтуруу, жол кырсыгын алдын алуу. Ana shu yo'lda ketyapti, bolani sog'lig'i yomon bo'lib sudurgi bo'lganda, ana shu GAI xodimi o'zini mulkchi deb hisoblab farzandimni saqlab qolibdi. Avvalo Xudo xohlasa shu bolaga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirib, biz rahmatimizni aytgani keldik. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Men GAI xizmatkorlariga rozichiligimni bildirayin dedim ele. Osh oblastining GAIlariga cho'ng rahmat. Men 21-iyun kuni cho'ng opam olamdan o'tib, Oshdan olib kelayotgan yerimda Almaz aka degan GAI yordam berdi. Cho'ng rahmat, aydab mashinamni olib kelib, bu yerga nima qilib yetkazib berdi o'zganga. Cho'ng rahmat, shunday GAIlar ko'p bo'lsin. Урматтуу кесиптештер жана бекендештер, сиздерди жол кыймылынын коопсуздугун сактоо кызматынын 83 жылдык
мааракеси менен чын жүрөктөн өзүнүн атынан жана Ош облусту ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматынын атынан чын дилим менен куттуктаймын. Учурдан пайдаланып ушундай оор кызматтарды аркалап түнү күнү өзүнүн үй бүлөсүнө барбастан кызмат өтүп жаткан кызматкерлерди, кесиптештеримди, алдыңыздардан келе жаткан кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ишиңиздерде ийгилик болсун, үй бүлөңүздөр дайыма тынчылык болсун.